Саламатсыңарбы балдар? Кандайсыңар? Сабакка даярсыңарбы? Силерди 4-чү чейректин башталышы менен куттуктайм. Бүгүнкү өтө турган темабыз улуу жибек жолу. Грамматикалык тема сана-точ. Сана-точ заттын санын, иретин, тобун, катарын билдирип, канча, нече, канчанчы, неченчи деген суроого жооп берген сөз түркүмү сана-точ деп аталат. Сана-точтун маанисине карай бөлүнүшү. Сана-точ 6-га бөлүнөт экен. Эсептик сан, иреттик сан, жамдама сан, чамалама сан, топ сан жана бөлчөк сан. Биз булардын ичинен бүгүн эсептик жана бөлчөк санды өтөбүз. Эсептик сан заттын санын, эсебин билдирип, канча, нече деген суроого жооп берүүчү сана-точтор эсептик сана-точтор деп аталат. Мисалы, 20, 100, миллион. Макалдан эсептик сана-точту табабыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Бул жерде эсептик сана-точ 70. Бөлчөк сана-точ заттын санын майдалап, бүтүн сан менен бөлүктүн өз ара катышын билдирген сан бөлчөк сан деп аталат. Бөлчөк сан чыгыш жөндөмөсүнүн дан мүчөсү аркылуу жасалат. Мисалы, 2-ден 1, 4-төн 1. Торттун 4-төн 1-ин эрзат жеди. Бул жерде дан мүчөсүнүн жардамы менен жасалып жатат. 4-төн деп. Макалдардан сана-точ сөздөрдү тап. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. Бул жерде эсептик сана-точ 100. Демек, биздин 100 сомубуз болгондун ордуна 100 досубуз болгону дагы жакшы экен. Жакшы атка 1 камчы, жаман атка 1000 камчы. Эсептик сана-точ бул жерде 1 жана 1000. Бардыгыбыз көнүгүүгө көңүл бурабыз. Төмөнкү сүйлөмдөрдү ыраты менен жазып, текст түзгүлө. Сана-точторду тапкыла. Биринчи сүйлөм. Ал убактан бери 5000 жыл өттү. Экинчи сүйлөм. Аңгыча тыт дарагынан чайга жибек буласы түшүп калды. Илгери Кытай ханышасы өз сарайынын ачык сересинде чай ичип отурган дешет. Бул ачылыштан кийин жибек пайда болду. Ал Кытайга атак, данк менен байлык алып келди. Ханыша узун тырмагы менен пияладан аны алып салайын десе, анын тырмагына ичке жип жармашып калды. Ханыша ал жипти тартса, ысык жайда жумшарып калган пилла чубалжый баштайт. Балдар, бул жерде берилген сүйлөмдөрдү колдонуп, бир текст түзүшүбүз керек жана ал тексттин темасын коюшубуз керек. Сөздүк менен иштөө. Пилла бул эмне экенин көрүп турабыз. Жибек пилласы, ачылыш, чубалжы, сарай, тыт дарагы, ханыша, ачык сере, атак, даңк, байлык, тырмак. Ханыша кайсыл жерде отурган? Бул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп көрөбүз. Ханыша ачык середе отурган. Кытайга жибек пилласы атак, даңк алып келди. Жаңы сөздөрдү колдонуп, сүйлөм түзгүлө. Колдонулуучу сөздөр: тыт дарагы, кербен, сарай, ханыша, ачык сере, жибек. Бул сөздөрдү колдонуп, дептерибизге сүйлөм түзөбүз. Мисалы, биздин бакта тыт дарагы өсөт. Анын мөмөсү таттуу.
бардык сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзүп мага жөнөтөбүз балдар. Текст түзгөн текстибизди текшеребиз. Кандай текст келип чыкты? Мен тексттин темасын жибек деп койдум. Илгери Кытай ханышасы өз сарайынын ачык сересинде чай ичип отурган дешет. Аңгыча тыт тарагынан чайга жибек буласы түшүп калды. Ханыша узун тырмагы менен пияладан аны алып салайын десе, анын тырмагына ичке жип жармашып калды. Ханыша ал жипти тартса, ысык чайда жумшарып калган пила жубалжый баштайт. Бул ачылыштан кийин жибек пайда болду. Ал Кытайга атак, даңк менен байлык алып келди. Ал убактан бери 5000 жыл өттү. Текстте санаточ барбы? Астын чиебиз санаточтун. Бул текстке улай Улуу жибек жолу жөнүндө бир аз маалымат айта кетели. Биздин заманга чейин 2-кылымда жибек товары чыгыш өлкөлөрүн батыш өлкөлөр менен байланыштырган Улуу жибек жолу пайда болгон экен. Бул жол чыгышта Кытай, батышта Рим жана Византия дөөлөттөрүн, түндүктө чыгыш Европаны жана Сибирь аймагын, түштүктө түндүк Индия аймагын баш коштурган. Соода кербендери Кыргызстанда дагы Ош, Өзгөн, Баласагын, Барскан, Кочкор башы, Ат башы, Тоң сыяктуу орто кылымдардагы шаарлар аркылуу өткөн. Бул картада жибек жолу кайсы мамлекеттерден өткөнүн көрүп турабыз, Суроолорго жооп беребиз. Бул жерде силерге тест берилген, туура жолун белгилеп көрөбүз. Жибек качан пайда болгон? 2-кылымда, 500 жыл мурун 1-кылымда. Жибек кайсы өлкөдө пайда болгон? Батыш өлкөсү жана Кытайда, Индияда. Ханыша каякта чай ичип отурган? Конок бөлмөдө, кафеде, ачык середе. Жибек пиласы кайдан түштү? Асмандан, тыт тарагынан, тырмагынан. Ачылыш кантип башталган? Чайына тырмак түшүп калды. Б варианты. Чайына жибек пиласы түшүп калды. В варианты. Тыт түшүп калды. 6-суроо. Жибек Кытайга эмнелерди алып келди? А варианты. Акча. Б варианты. Атак, даңк жана байлык. В варианты. Авторитет. 7-суроо. Бул ачылыштан улам кайсы соода жолу пайда болду? А варианты. Жибек жолу. Б варианты. Кытай-Кыргызстан жолу. В варианты. Ош-Бишкек жолу. Бул тесттин туура жоопторун белгилеп, бардыгыбыз жөнөтөбүз. Бул балдар силерге тапшырма. Санаточторду колдонуп, макалдарды толуктап, дептерлерибизге жазып, төмөндө көрсөтүлгөн номер аркылуу жөнөтөбүз. Бул үй тапшырма. Эгер мен бүгүнкү сабагым сиздерге түшүнүктүү болсо, мен абдан кубанамын. Баарыбыз көңүл буруп, тапшырманы толук аткарып жөнөткөнгө аракет кылгыла. Саламатта калгыла. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.